Мээнетти бул актайт эми буюрса күшүндө. Дыйкан Сонорбек Кашкарбаев жылына эрте жазда картошканын 2 сортун эгип, эрте түшүм алууга жетишет. Пикассо сортундагы картошка гүл ачып калса, ал эми Джелли сортундагы картошка август айында бышып, кышкыга үй бүлөлүк азык катары пайдаланылат. Мен жылдын эле эгем. Быйылдын огу көл жактан жаңы алып келгем. Пикассо деген эле сорт. Ноорустан кийин эле 23-үндө отургускам ушуну. Эгип жерди кол менен тээп туруп. Буюрса быйыл жакшы. Монтип гүлдөп калды. Эми бир 10 күн дегенде касып баштайм. Азыр эми мына чөп чабык деле башталып калбадыбы? Ошонуку май сайга керектүү эмелерине жарай турган кылып туруп, анча мынчасын сатып баштайм. Килосын 40 сом, 35 сомдон уште керек дегенлер алышат. Анан ал түшкөн каражатты чөп чабыкка, майга, акыларына жумшай беребиз чекесинен. Картошка жыйналган соң Сонорбек Кашкарбаев бош жаткан жерге малдын кыгын сээп, редка айыл чарба өсүмдүгүн эгет. Мына жерде картошкалар чекесинен касып баштагандан жер бошойт да. Анан бир сыра тасалап туруп, кайра колубуз менен эле күрөк менен тээп туруп, жээгин салып редка тигип коем. Анан редка бул августтун этеги, сентябрдын баштарында аделе болуп калат. Апрель айынын башында тигилген чесноктор да жетилип калгандыктан июнь айынын аягында түшүмүн жыйнап, ордуна бадыраң эгилет дейт Дыйкан. Ногул апрелдин бир 20-ларында эгилген чеснок. Мына бу деле жетилип, монтип эмелерин байлап калды. Эми буну алгандан кийин июндун бир 20-ларында жулунат. Мына ушуларды алып туруп, тасалап туруп, кайра күзгү тустаганга бадыраң эксең аделе жетилип калат. Берде да ошондой кылам. Талас районунун Беш Таш айыл аймагынын жер адисинин берген маалыматына караганда, быйыл жергиликтүү дыйкандар 1000 гектардан ашык жерге картошка эгишкен. Картошка айдалган, себилгени бир 100 гектардан ашты. 100 гектардан ашып, дыйкандардын азыркы учурда чабыкка келип, гүлдөп калды да картошкалар. Былтыркы жылы картошка баасы арзан болгондугуна карабай, биздин айыл тургундары, айыл дыйкандар картошка айдап себүүдө да. Жашылча жемиштен тышкары Беш Таш айыл аймагында жайгашкан дыйкандардын көпчүлүгүнүн эгилген төө бурчактары жакынкы аралыкта биринчи суусу сугарыла баштайт. Айгерим Дүйшөбаева, Орозбек Бейшебаев, Урмат Тогдурбек уулу, Талас району.